Assalamu alaikum. Tuğanlar, жаңы жылыңыздар менен Кыргыз элим. Сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович. Бүгүнкү эфирде туғандар. Бактыбек Калмаматов боюнча болмокчу. Бактыбек Калмаматовдун камалышы мыйзамсыз туғандар. Жөн камалып отурган кезде, азыркы кезде. Өзүңүздөр билесиздер, бизде Кыргызстанда мыйзамсыздар келип, азыр өзүм билем, өтөгүм төргүлем деп каалаганын камап жаткан кези. Аны биз жакшы билебиз, ким камап атканын, ким камаганын, кимдин приказын аткарганын. Баягы ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Ошон үчүн максималдуу түрдө бөлүшүп койсоңор эфирди тугандар. Мен эсиңиздерде бар, Бактыбек Калмаматов камалганда бессрочный акция, пикет деген, мындай митинг деген тугандар. Ошон уланууда тугандар. Эртең 3-число саат 11 чамасында Ош шаарында кайрылуу болот экен, мыйзамсыз президентке. Мен ушу мыйзамсыз президентке дагы мындай президент катары эмес, мыйзам мындай жөн эле ага катары кайрылып кетет элем. Кеч боло электе Садыр Жапаров, кеч боло электе кой бериңиз Бактыбек Калмаматовду. Мен себебин айтып кетейин. Себеби ушул нерсени өзүңүздүн башыңыздан өткөн. Bir жол эмес, 2 жол өттү окшойт. Ошол өзүңүздүн башыңыздан өткөн нерсени таза инсандар, таза жаш балдарды ошентип каматканыңыз бул туура эмес. Бул күндөр өтөт, Садыр Жапаров. Бүгүн президент мыйзамсыз болсоңуз, эртең болбой калышыңыз мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн туугандар, акылыбызга кирели. Акылыбызга кирбесек болбойт. Эмне үчүн акылыбызга киребиз туугандар? Акылыбызга кирбесек, мына туугандар, жакынкы арада Кыргызстан, жакынкы 3 ай 4 айдын ичинде Кыргыз элинин жашоосу орлошуп, азык-түлүктүн баасы көтөрүлөт. Баягы суу, ысык суу, муздак суу, ушундай деген, ушу суулардын тарифи көтөрүлөт туугандар. Тугандар, мен Москва шаарында турам, өзүңүздөр билесиздер. Эртең бүгүн мен Мирланбек деген жигиттин эфирин көрүп калдым. Ушул Бактыбек Калмаматовдун тарапташтары жолугуп кайрылат экен дегенчи. Мен да ошол Кыргыз элин чакырып кетем. Ушул Москва шаарында убактылуу иштеп жүргөн жарандар кайдыгер карабай ушу Бактыбек Калмаматовду колдоп коюңарды суранабыз. Себеби Бактыбек Калмаматов бул кылмышкер эмес. Бул киши чындыкты, адилеттүүлүктү чыркыратып айткан үчүн, сын пикирди көтөрө албагандыктан Жолдош Ташиев приказ берип каматып койду туугандар. Буну да моюнга алышыбыз керек. Себеби булар өзүм билем, өтүгүм төргейлем деп атат. Бул туура эмес. Булар бизди Түркмөнстан кылайын деп аракет кылып атат. Мен чакырып кетем. Биз Кыргызстан Республикасы Түркмөнстан болбойбуз. Биз каныбызда болгон туугандар. Тарыхты өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Кыргыз эли бирөөгө баш ийген эмес. Өзүңүздөр билесиздер. Тарыхта ошондой илгертен ошондой келип келген туугандар. Биз өмүр бою ушу хандарды кууп, өлтүрүп, качырып, камап, ушундай эл экенбиз туугандар. Ушундай кичине мындай чоңураак эл экенбиз туугандар. Ошон үчүн алейкум ассалам. Мен Кыргыз элине кайрылып кетем туугандар. Келиңиздер. Бир муштумга чогулалы дагы азыркы мыйзамсыздарды тааныбай туруп, буларды жоопкерчиликке тартып туруп, ошол эле Ташиевди, ошол эле Садыр Жапаровду, ошол эле Талант Мамытовду, ошол эле Зулушевду азыр ген прокурор болуп атат туугандар. Булар Кыргызстандын келечегине балта чапкан инсандар болуп атат туугандар. Мен сиздерди суранып кетет элем туугандар. Эртеңки бала чакаңыздын, небереңиздин келечегин ойлосоңуз туугандар. Кайдыгер карабайлы. Кайдыгер карап жүрүп, ушу 6-чы мыйзамсыз президентти алып келип отургузуп алып, мына изоляцияда калдык.
İzolatsiyаны өзүңүздөр көргөндөр туугандар. Изоляцияда калганда бир мамлекет тең ата сүйлөшпөйт туугандар. Мына көрдүңүздөр. Бир эле мисал ГСМ, солярка бензиндин баасы, азык түлүктүн баасы туугандар. Мына ошол изоляциянын белгилери туугандар. Мына биз өзүбүздө күнөөнү издели туугандар. Биз себеби түрмөдө качып чыккан, жардам берип алып чыккан достун экөөнү алып келип, ошол мыйзамсыз кылып ошол бийликке алып отургузуп койдук туугандар. Анан кийин кеч боло электе дегенде туугандар. Булар кыргыздын элдин тагдыры менен ойношуп атат туугандар. Буларда ой жок. Бир эле мисалды мен сиздерге айтып кеттим. Кечегинде Садыр Жапаровдун кайсы Каракөлдө лыжа тепкен жерин көрсөтүп мактап пиар кылып чыгышты туугандар. Эми ошол жерде мен унчукпайт элем бир эле нерседе туугандар. Кыргыз эли ачка жатса, бир тыйынды эсепте отурса, биздин сиздин акчаңызды алып туруп, өзүнө жеңеме кийимди алып бериптир. Ал баасы бир эле ошол куртка баягы лыжа тепкен кийимдер туугандар, кийинип 123 000 сом экен туугандар. Ал кайсы акчага алынды деген суроо жаралат. Кече эле түрмөдө жатып, шайлоого качканга акчасы жок жүргөн адам каяктан бир жылда ошончо акча тапты? Кимдин акчасы? Ким берип атат? Ким ошо мыйзамсыз берип адалдаштырып атат акчаларды? Мен ошол суроо жаралат туугандар. Эмне үчүн кыргыз эли итке минип калды, а бул мыйзамсыз суу куйдулар тардаңдап, чардаңдап жүрөт? Эмне үчүн биз суроо бере албайбыз? Ал ким? Садыр Жапаров. Садыр Жапаров деген адам эки жолу бийликти басып алам деп, эки жолу түрмөдө отуруп чыккан кылмышкер, түрмөдөн качып чыккан кылмышкер. Мен ошентип эле айтам ал нерсени. Бийликти мыйзамсыз басып алган кылмышкер. Анда эмне деп айтабыз? Ташиев ким? Ташиев деген 2012 жылы, же 11 жылы, 2012 жылы экен. Ак үйдү басып алам деп Садыр Жапаров, Талант Мамытов, азыркы спикер үчөө Ташиевдин айтышы боюнча Чыңгызхан 17 баласы менен бийликти басып алган. Баскылам менен бир 20 адам болуп туруп, ак үйдүн кашасын аттап, секирип, шымдарын жыртып, Талант Мамытов 1 жыл, Садыр Жапаров 1,5 жыл, Ташиев 1,5 жыл отуруп чыккан кезде туугандар. Анда дагы жөн чыккан эмес. Анда дагы Садыр Жапаров эркекче отурду, бирок жолдош Ташиев эркекче отурбай койду. Себеби ошол малда кагазды алып Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршеновичке деп туруп кат жазган, өзүңүздөр эсиңиздер болот. Ал дагы тарых. Эмне үчүн не деп кат жазган? Кечирип коесуз деп. Уруксат берсеңиз мен псих больница аркылуу учетко туруп түрмөдөн бошоноюн деп. Мына туугандар, ал да тарых. А эмне чычалайсыңар? Чындыкты айтса чычалайсыңар. 2017 жылы мен буларды неге тарыхты айтып кетип атам? 2017 жылы бул президентке коюп талапкерлигин. Өзүңүздөр билгенде азыркы Соке, мындай айтканда, Жээнбеков, Сооронбайдын өзүнүн местасын бошотуп берди го, өзү ошого добушту бергиле деп, Сооронбайга жолушту бергиле деп туруп. Бул адам кандай? Бул өзүнүн пикири жок адам туугандар. Бунун адамдын позициясы жок, туруктуулук эмес туугандар. Бул өмүр бою, мен Ташиевди айтып кетем, өмүр бою паткалим болгон. И болот дагы ошо боюнча калат. Садыр Жапаров паткалим. Бул да настоящий паткалим туугандар. Любойнун колтугуна кирген паткалим. Ташиев деле ошол паткалим, Талант Мамытов деле ошол паткалим. Мына кече өзүңүздөр билгендей туугандар. Кече өзүңүздөр билгендей Ташиев менен Садыр Жапаровдун ортосунда чыр чыккан. Көчөгөн аркасында. Ошондо сен Талант Мамытовду спикер кыла турган болсоң, мен жумуштан кетем деди. Эми эркек экен, кетсин. Эркек эмес. Булар айта берет, кайта берет туугандар. Буларда эркек деген намус жок. Булар акчага апасын да сатат. Мен ачык эле айтайынчы. Апасынын арбагы менен, атасынын арбагы менен 2 айда Кыргызстанды өнүктүрүп берем деп, элге эбегейсиз убадаларды мен бердимби? Же Садыр Жапаров бердиби? Мына 2 айда yüzүрдү көрөсүңөр, өзгөрүп. 6 ай өттү, результат жок. 1 жыл өттү, результат. 5 жыл өтөт, результат болбойт. 100 жыл өтөт, результат болбойт туугандар. Мен ачык эле болот турган бала богунан дейт. Садыр Жапаровдун
президенттикке тартыктуу эмес, мыйзамсыз. Ошон үчүн туугандар, бул кишини мен президент катары таанып алганга чакырып кетем туугандар. Кыргыз элин чакырып кетем таанып алганга. Бул кишинин түрмөдө калган канча жылы калса, ошону отуруп кечээ мыйзамсыз түрмөдөн качып чыккандыгы үчүн, мыйзамсыз бийликти басып алган үчүн ушул боюнча да жоопкерчиликке тартылып, өмүр бою эркинен ажыратылыш керек туугандар. Мен ошентип эсептейм, юридикалык жактан туугандар. Ошол ким алып чыкса, кайсы досу алып чыкса, ошол киши дагы кылмышкерди түрмөдөн алып чыккан үчүн, урдап чыккан үчүн, мындай айтканда, мыйзамсыз. Ошого да жоопко тартылыш керек. Ошол жерде 200-300 бала деп атабы, таши баш болуп. Ошолор да жоопко тартылыш керек туугандар. Биз укук талаасына кирели десек туугандар, келиңиздер. Мыйзам сактайлы. Мыйзам талаасына кирели. Укук, ар бир укук, ар бир элдин укугу баягындай жабыркабаш керек туугандар. Мен Калмаматовду туугандар. Эми мен Калмаматовдун тарапташы эмесмин, бирок тең туш катары, солидарность деп коет туугандар. Эми ошол сын пикир, ошол акмактарга, дөперастарга сын пикир айтып койгон үчүн камап койгон, бул туура эмес туугандар. Баягы бир адам айткан эле өзү, билесиңер. Баш кесмек жок. Тил кесмек жок, баш кесмек жок деп. Тилими башым кесишиңер мүмкүн, бирок тилими жула албайсыңар дегендей элем. Ошентип бир ака абабыз айтып кетти эле, эсинен чыйып калыптыр. Эскертип коеюн ушул. Шералы хан кандай болсо, азыркы мыйзамсыздардын тагдыры да кутта ошондой туугандар. Мен Москва шаарында убактылуу иштеп жүргөн жарандарга, кайдыгер карабаган активисттерге, саясатчыларга, Калмаматтын тарапташтарына, бир эле Калмаматтын тарапташтары эмес, бүткүл кыргыз элинин мигранттарына кайрылып кетем туугандар. Келиңиздер. Бириктирип, ушул талапты коюп туруп, Бактыбек Калмаматовду түрмөдөн алып чыгып алалы туугандар. Бул акмактар өзүңүздөр көргөндөй төлкө жаш балдарга күчү жетет экен, адилеттүү, чындыкты сүйлөгөн адамдарды камап, уруларды, коррупционерлерди, мошенниктерди, жуликтерди булар коюп берет экен мына. Бир эле мисал Акаев. Акаевди эл кечирген жок. Акаевди Садыр Жапаров Ташиев кечирди. Эсиңизден унутпагыла. Кусунду акчаларда каяка кетти деген суроо жолот туугандар. Кусунду акчалар кыргыз мамлекетинин бюджетине түшкөн эмес туугандар. Кусунду акчалар ушу Ташиев менен Садыр Жапаровдун чөнтөгүнө кеткен туугандар. Каяктагы виллаларды алып атат мисалы. Каяктагы бир жылда эбегейсиз байыган кайсы акчаны ким берди, кимден алды деген суроо жолот. Бир жылда Садыр Жапаровдун байлыгы, тууган уруктардын байлыктары өсүп кеткен туугандар. Билбейм каяктан алган. Ал байлык кыргыздын элдин байлыгы, кыргыз элинин акчасынын ырыскысын жеп мына байышып атат булар. Булар бийликке келген себеби бир эле нерсе, байыганы келишти туугандар. А биз кыргыз эли адашып, ошого окшогон мошенниктерди, жуликтерди тандап алып, мына мыйзам сапкыла эми кыйнап аткан кезибиз туугандар. Мен кече туган уруктар менен сүйлөшүп Кыргызстанда, өзүмдүн ата-энем менен. Балам, өтө оор жашоо болуп калды дейт. Сен жөнөтүп турган акчаларың, чогулткан акчаларыңан иштетип атабыз дейт. Эми оор экен. 30 000 акча азыр Кыргызстанда мындай иштекеге жетпейт экен да. Эчтекеге жетпейт экен туугандар. Эми ушул нерсеге биз кайдыгер карап жүрүп, биз ушуну мыйзамсыз түрмөдөн алып чыктырып алып, мыйзамсыз бийликти алып берип коюп, мына үзүрүн көрүп атабыз туугандар. Мына туугандар, кеч боло электе туугандар, кеч боло электе. Азыркы мына жогорку кеңеште отурган депутаттарга да кайрылып кетейин, мына мыйзамсыздар бир 63 депутат бар экен. Эми бул депутаттар мындай экен да туугандар. Бул депутаттар бизнесин, бир нерсесин кызыкчылыгы үчүн депутат болот экен. Кыргыз эл үчүн иштегени кызыктар эмес булар туугандар. Ошол Садыр Жапаровдун этегине намаз окушуп, же Ташиевдин этегине намаз окушуп, ошолордун
tarabın talaşıp Kırgız elinin rızkısına çeçip anan men dep darı olsun degen adam mындай aytkanda Törebaev деген kişi var, Bakıt Törebaev деген. Geçegi sessiyada görüp oturup Akaev men aytkan akый negini aytıp bereyim tuğanlar. Ошо боюнча комментарий берип кетейин. Tuğanlar, bul Törebaev деген kim? Bul Önügü partiyasının председателі болгон. Önügü eminde Progress partiyası. Bunun atası ilgertten şu Soyuz malından beri emgek singirgen energetik болгон tuğanlar. Törebaev Ergешбай. Бұл Акаевтың малында кашалек болып жүрген Акаевтың кашалек болып. Ким билет, кимдин есінде жоқ. Бұл мураскор мындай айтканда туғанда. Атасы коррупционер болгон, баласы да коррупционер. Элге эбегейсиз убадаларды берип, трактор, МТС, комбайн, элге убадалар берип, ошонун бирөөсүн аткарган жок туғандар. 2010 жылы туғандар, шайлоо малында, ошо парламент шайлоо мезгилинде туғандар. Кайсы бир айыл өкмөткө барып, Бегабат деген айыл өкмөт бар. Она коюп берген экен. Электрический баягы шыналар бар го мелер. Аты өлгүр. Трансформатор коюп берген экен. Өтпөй калып, кийин ошо трансформаторду демонтаж кылып алып кетип турган. Мындай эстетип коюн. Бул Өнүгү Прогресс партиясы ошонун төрагасы болуп жүргөн Бак Төрөбаев. Эсиңе кел. Сүйлөйт десе сүйлөйсүң. Sen orduңа коюп кое турган күндөр келет, Кудай кааласа жакындачы. Төрөбаев, мен беттиң айттым, атаң коррупционер болгон, сен де коррупционерсиң. Уктуңбу? Атаң патхалим болгон, сен да патхалимсиң. Атаң тирик болсо керек, аксакал. Азыр көрүп, ушул нерсени атасына да жеткизип койгула. Мен ушул калган депутаттарга кайрылып кетейин. Баягы 63-ün ичине кирген. Нуржигит, Kokokулов Эруландарга айтып кетейин. Эсиңерде болгон тугандар. Кудай кааласа, жаштар, бизге окшогон жаштар барат, Kokokулов, ошо блогерлерге, ошо просрочный товарын тартып эле жүрө берген эмес экенсиң. Нуржигит, сен иман сабагын элге берип жүрө берипсиң. Сага депутаттык татыктуу эметкенсиң, татыктуу эмессиң. Эрулан да татыктуу эмес экен тугандар. Мен Кыргыз элине дагы бир сыйра кайрылып, ушу Бактыбек Калмановду бесурашты митингди колдоп берип, ушул жигитти биз мыйзам түрүндө, буларды мыйзамсыз калмаса, биз мыйзам түрүндө талап кылып, кайрыла турган жерлерге. Болбой кетип атса, митинг бесурашты уланат. Качан Бактыбек Калмановду чыкпаганча уланта беребиз. Мына советтиктер караколжолуктарга кайрылып кетем. Караколжолуктар мага тага журт болот. Тага журттар. Намыз деген болуш керек. Жигитиңерди, балаңарды камап отурса, силер унчуп кое турганыңар бул деген жакшы эмес. Совет Караколжа районунан эң мыкты жигит Калмаматов. Мыкты жигит. Ушундай жигиттерди биз уюткуларды алып калбасак, бул баланын тагдырын сындырып коюшу мүмкүн. Бул акмактар. Өздөрү сынып чыккан буларчы. Ошол эле Садыр Жапаров сынган, Ташиев сынган түрмөдө. Ошентип бул баланы сындырып коюш мүмкүн. Ошо сындыргыча биз түрмөдөн алып чыгалы тугандар. Алып чыгалы. Алып чыкпасак, Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын тагдыры бүдөмүк мындай айтканда белгисиз. Мына келечек бүдөмүк. Булардын саясатынан эл жабыркап, ачка калайын деген кези Кыргызстандын азыр элининчи. Бактыбек Калмаматов бул адам чындыктын символу, адилеттиктин символу. Мен Садыр Жапаровдон корко турган жерим жок. Мен Садыр Жапаровго карызым жок. Садыр Жапаров мага карыз. Менин балдарыма карыз. Менин элиме карыз Садыр Жапаров. Себеби биз буга акчаны төлөп, айлыгын резиденциясы, үй бүлөсүн биз багып атабыз тугандар. Сиздер, биздер налог төлөгөндөр, Россиядан акча жөнөткөндөр, мигранттар акча жөнөткөндөр, ошо акча менен тардаңдашып жүрүшөт тугандар. Элдин рызкысын жеп тардаңдап жүрүшөт тугандар. Bunun da moyun alışınız gerek.
Bul geçişte tuğanlar, bul geçişte. Uşul geçişte kete turgan bolsa Kırgızstan mamleketinin taqdiri kak egemendүүлүk деген nese jogolup ketişi mümkün tuğanlar. Dagım ne dep keten tuğanlar? Mına gördük. Tandagan deputattыңар Sadır Japarov menen Taşiyevdin etегине namaz okuganlar. Mına tuğanlar. Adnan mandatını deysiңер, kандай mandatını deybeğile bunu moyunga alıp durup oşale Alans belki kimele iman nuru belki işenim ıntımak Atatürk bu biyiliktin mıyzamsız biyiliktin partiyaları tuğanlar. Bir gana opozisiya partiya bu bütün Kırgızstan tuğanlar. Esiңizde tutup algılar. Esiңizde tutup algılar. Biz bu şaylonu men tanıgan emesmin. Men çakırıp ketem. Mıyzamsız şaylo ötüp, mıyzamsız falsifikasiya kılıp şaylonu özünüzler gördünüzler da. Ana nege ayta albayız. Buna falsifikasiya boldu da. Ошол баягы өткүчө özünüzler böyle tablo ötküçü. Biz görüp durduk da bütün Kırgızstan kança prosent alıp atkan. 11% algan gezdiler. Kançalan 7%'e düşüp alsın. 10 partiya ötkönüne tuğanlar. Men qarap görsem 10 partiya ötkön boldu. Atameken, Azatlık, Alyan, oşol partiya 10 partiya. SDPK'da ötkön boldu. Ne için biz talap kılıbayız? Emne için biz talap kılalıbayız? Ne? Korkup durgan yerimiz var. Bu kim? Sadır Japarov. Sadır Japarov 2 jol oturgan kılmışker. Men oşontu eseptegem. Eseptep gelem, akiret geçen esepteyim. Men için bu prezident emes. Men için bu kılmışker. Taşiyev kim? Taşiyev bu başından mesinden doğu ketken Orukçan psik больницада uçotu var. Psik больной adam katары esepteyim. Mına tuğanlar, açıkta şındık tuksaňar çırıldaysıňar tuğanlar. Emne çırıldaysıňar? Şındık şunda açık olur. Emi men süylep koysam meni bar kamap koysa men suda koysam bar oturam. Mençi misalçı. Türmöňörden hiç kim korkpayt. Kalmamatov suda koysam oturat azırçı. Kalmamatov oturgany bularga jakşylyk alып kelbet. Birok Kalmamatovдун abroyu götörület, prosenti götörület, авторитети götörület. Как саясатчы катары эртең президенттикке чыгып туруп şu бийликке келип калышы мүмкүн. Bizde Kırgızstanda ошондоп калды. Türmödө отургандар азыр чыкса эле президент болупчу. Бул өзүнө окшоштуруп атат. Булчу Садыр Жапаров ойлонбой атат. Эртең чыккандан кийин ордунга отуруп калышы мүмкүн. Садыр Жапаров эсиңде туткун. Москвада жүргөн, Европада жүргөндө, Украинада жүргөндө, Беларусьта жүргөн күндөр эстен чыйып калган окшойт бул Садыр Жапаровдунчу. Качкын болуп жүргөн күндөрүн. Эстетип кетейин. Biyilik, mansap gelip kete turgan nerse. Akça. Birok biyilik ketep el kalat. Biz Kırgız eli kalat tuğanlar. Kanday degen kandar gelgemez. Kanday degen imperatorlar gelgemez tuğanlar. Kanday degen komünistki katçılar gelgemez tuğanlar. Mana gelip geçti. El kaldı da. Oşonu oylonboylu tuğanlar. Men efirde ayaktap ketip atıp bugün ошол Kalmamatovдун тарапташтары менен бүгүн жолугушуп атат, сүйлөшө турган сөздөрүм бар. Бүгүн жолуктак биз эртең Кудай кааласа уюштурабыз. Бесрочный митинг уланып атат. Биз талап кылабыз, Kalmamatovду боштондук. Бошотпосо мына мыйзамсыз бийликтин кетишин талап кылабыз тургандар. Ошол эле. Бул мыйзамсыз бийлик өз милдетин аткара албай калды, элди кыйнап койду. Boldu. Oşo menen bu geçiş gerek. 44 Batkende 44 jarağınız oşular günölük tuğanlar, çegara meselesini çeçe almadı tuğanlar. Mına korrupsiyanın joyulgan jok. Bu Sadır Japarov kelgenden beri korrupsiya 20% ösüp tuğanlar. Sadır Japarov'un inileri, ağaları, karındaşları, ejeleri bayıptı. Taşiyevdin tuğanları bayıptı. Talat Mamutov, Zuluşev'ların tuğanları bayıptı. Kırgız eli oşol bayağı teşvik ne dep koy? Oşol kıynalgan kezi dagı ele kıynalып atат tuğanlar. Kırgız eline bir pıçım bunday jakşılık kılıp atат tuğanlar. Men efirde ayaktap atıp tuğanlar. Her bir Kırgızga tuğanlar. Kaydiger karabağan Kırgız janandara galip keten tuğanlar. Gelingizler, namızda olalım tuğanlar. Koyunuzlar. Kim
uşu mыйзамсыздарга баш ийгендер болсо, намыз деген жок экен туугандар. Бул мыйзамсыздар bir adam katары эми жакшыдыр, бирок саясаттарга кетирген каталары өтө көп туугандар. Мен эмне үчүн бул Садыр Жапаров менен Ташиевке сын пикир айтылган себеби ушулар катачылыктары туугандар. Себеби булар кыргыз элин башкара албайт туугандар. Буларга кыргыз эли башкаргысы да келбейт. Ачык айтайынчы мындай. Кыргыз эли эгемен болгон, бош болгон өзү билет. Кимди президент кылып апарышты туугандар. Ошон үчүн кыргыз эли 1 адашты, 2 адашты, 3 адашты, 4 адашты, 5 адашты, 6 адашты туугандар. Эми 7-чи президент куда каласа адептүү, адал жашаган, алдабаган, мыйзамды карманган инсан келсе, элди ойлогон инсан келсе, ошол президентти бир көкөлөтүп тосуп алалы туугандар. Келиңиздер. Мен сиздерден суранып кетем туугандар. Кайдыгер балаңардын келечегин, неберелердин келечегин кайдыгер карабайын десеңиздер туугандар. Бул мыйзамсыздарды кетиш керек туугандар. Ошол. Баягы каяктан чыгып кетсе, ошол жакка кириш керек туугандар. Баягы эмне деп коет? Бир башка бир өлүм деп коет. Коркпоңуздар, эч кимден коркпоңуздар. Бир Алла Таалам бар. Алла Таалам эмнени тагдырыңа жазса, ошону көрөбүз туугандар. Анан мына окшоп Түркменистан кылам деген мыйзамсыздар ушинтип аракет кылса, биз жол бербейбиз. Сөз эркиндиги болгон боло берет. Аны биз Садыр Жапаровтанбы же Ташиевден сурап отурбайбыз. Эфирди аяктап атып, кыргыз элине аманчылык, тынчылык, арзанчылык туугандар. Ушул элимдин да бактысына тактыктуу президент келсин туугандар. Таза инсан келсин туугандар. Биз дагы өркүндөйлү. Кыргыз мамлекети дагы байыш керек, эли да байыш керек, өркүндөш керек. Анан ушуга окшогон мошенниктерге, жүлүктерге ишенип алып, мына туугандар. Азыркы мезгилде ушулардын үзүрүн көрүп аткан кезибиз. Саламатта калыңыздар.